Туугандар, ата бабабыз тутуп келген салттуу таптаза ислам динибиз, ошондон кабары бар, чыныгы өзүн мусулманмын деп эсептеп жүргөн инсан, жана ошондой эле кыргыз элинин тарыхына түкүрбөгөн, нарк насилине, каада салтына маани берген адам эч качан өлгөн адамдын артынан таба кылып, шылдыңдап сүйүнгөн эмес жана сүйүнбөйт. Ошондуктан баягы эле чагымчылдар ошол анча мынча Кеңкелес Келесоонун жазгандарын мисал келтирип, жалпы биздин таптаза болгон ислам динибизге көз шыбаганга аракет кылбагыла туугандар. Ишке, жоопко тартылып каласыздар. Абайлаңыздар. Хижаб арабтардын кийими дейт, бул арабтардын кийими эмес, бул мусулмандардын кийими. Ошондо арабтардын кийими болсо эмне үчүн кыргыздар өлгөндө кепиңге оройт? Жынсы менен эле көңүп койбойбу ошондо? Арабтар кепиңге ороса, кыргыздар кепиңге оройт. Эмне өлгөндө мусулман болуш керекпи? Ошондо давайте жынсы менен же жалаңачта өзүнүн кийими менен көңүп койгула, кепиңге орогула. Бул кепин мусулмандардыкы.